Sizge суроо. Качан Минсельхоз болгон соц объекттерди аягына чейин реформаны чыгып өткөрүп бересиңер? Кайсы соц объект айтасыз? Мына бирле Сынташ айыл өкмөтүнө айтайын. Соц объекттердин 63 бүгүн 63-кө чыкты. Клуб убагында колхоз совхоздор өткөрбөгөн. Ошонун ичинде эки министр отурат. Бир министр сельхоз Костюк, Чырмашев деген отурат, детский садты алып алып. 53 объекти. Акимиңер коркуп атат кол койгондон ошону. 1,5 миллиард сомдук соц объекттер элдер соту жок берип атат. Рахмат Акылбек Үсөнбековичтин келинчегине. Мына А дегенде ошол баштады, детсадты өткөрүп берди мына жакында. Биринчи зам министр здравоохраненияны, больницаны былтыр өткөрүп берди. Жакында мына бир школду өткөрүп беришти. Азыр дагы 350 объект өткөргөн жатат. Оценка кылып койгулачы алтындарым. Жардам берип койгулачы мага. Рахмат. Кийинки сөз. Жооп бересизби кыска? Акбөкөн Дүкөнович, сиз айткан сөзүңүзгө бизде комиссия түзүлгөн. Уксаңыз, аягына чейин уксаңыз. Уксаңыз, жок уксаңыз сиз. Пайгамбар жашына келип сиз кичине бир ук койсоңуз сиз мында. Жок, сиз ал комиссия эмес. ГКМБ менен мейли, соц объект боюнча мен билбейм. Бирок биз ГКМБ менен биз комиссия түзүп, бүт Минсельхозго караштуу болгон объекттердин баарын кайтарып атабыз. Исси көлдө болгон, Чүйдө болгон, Нарында болгон бүт объектте мурдагы бизде Минсельхоздо турган объекттин баарын азыр текшерип алып атабыз кайра. Акбөкөн Дүкөнович, эми ушул азыр адатка айланат да эми. Мейли 5 мүнөт, 1 мүнөт келиңиз. Сиз мага акыл үйрөтпөй эле коюңузчу, макулбу? 5-чи микрофон 1 мүнөт. Эми мен 1,5 миллиард сомдун окатын айтып атам. Ай, прокуратураңарда керек жок, эч ким керек жок. Баары менен сүйлөштүм, өткөрүп берет. Аким ак прием передачага айыл өкмөткө өткөрүп кол коюп койсун, башка теке керек жок. Оценканы мына бүгүн 3-чү оценканы. Просто оценкага 5 миллион акчам жетпей жатат. Мына болгон акчамды төлөдүм, оценка кылды. Бүгүн мына 880 миллионго 3 объект. Түшүндүм. 3 объектиңди өзүм каражатыман оңдоп өткөрүп берип атам. Алып эле койгула силерден эмне керек? Акимге айтып койгула, коркпосун. Билип атам, министрлер, премьерлер отурат, мурунку президент отурат, бандиттер. Мен деле коркуп атам. Бирок элге алып беришибиз керек. 21-чи кылымда жашап атабыз. Уят го эми мындаңар. Эми түшүнүп атам, жердик мафия деген бул күчтүү мафия. Бирок биз жеңишибиз керек. Сен эмне келдиңер буяка? Ошо мафияны жеңгени келдиңер. Корккон эмес, жеңгени келдиңер. Ошол үчүн кол койгула. Рахмат. Рахмат.